кандай жоон, кандай күчтүү көчөт да. Кыштан чыгып жакшы болуп, азыр эми февраль айы көчөттөр мынакей даяр болуп атканын да белгилеп кетейин. Кышында кантип жабабыз деп. Мына могу 60 микрондук агроспан материал. Атайын материал да агроспан деп. Кичине азыр дагы баткак болуп биякында жамгыр жаап кайра күн ачылып ушинтип атат ушу сокулукта. Бир түптөн 5 килограммдан 20 килограммга чейин алган дыйкандар бар. Кычкылын жеп алып, ежевика болбойт экен деп койчу да, эми кычкылды көп жей бербейт го адам баласычы. Мына ушу лохнес сорту таттуу болуп эсептелинет. Жеп көргөндөн кийин анан сонун турбайбы деп макташкан да. Россия, Казакстан, биздей эле адамдар биз жесек алат эле жейт да. Бул көчөттөн мисалы үчүн мен 4 жылдан бери канча дыйкандарды тартып чыктык. Жалпы 5 гектар жерде азыр операторго сурап кетейин, мынакей бир аркы бурчтан баштап мындай тиги бурчка чейин деп тартпайчу куба. Отургузуп аткан этабы бар, дары берип аткан этабы бар, гүлдөп аткан этабы бар. Мекендештер, саламатсыздарбы? Агролайф KG YouTube каналда бүгүн биз кышкы мезгилде бир ежевиканы тартып коелу деп чечтик. Биз азыр Сокулуктун өзүндө, нижний зонада, ушул бычкадан ылдый болгон поляда 5 гектар жерде ежевикабызды тартып атабыз да, урматтуу көрүүчү. Бир клиентибиз суранып, поляны көрүп келейин, жазга даярданып атам, 2 гектар жерге отургузам деп суранды. Ошондуктан ушу бияка алып келип, консультациясын берип, толук көрсөтүп атабыз да. Өзүңүздөр байкагаңыздардай, мынакей көп кишилер сурап калышат, кышында кантип жабабыз деп. Мына могу 60 микрондук агроспан материал. Атайын материал да агроспан деп. Кээ бир адамдар айтышат да, пленка менен жабабызбы депчи. Бул жок, пленка эмес, бул өзүнчө атайын материал, агроспан деген материал. Азыркы бүгүнкү күнү Кыргызстандын ичинде агро магазиндерде, агро дүкөндөрдө бул нерсе бар. Бул нерсени тапса болот. 60 микрон, 80 микрон деп сатыла берет. Кара өңдүсү бар, ак өңдүсү бар, мынакей. Биякта ак өңдүсү. Көчөт убактысы келатат. Бүгүнкү числобуз 23 февраль. Биз майрам күнү экен. Ушинтип жабылып турган жерлери да. Азыр мен силерге ар жактан дагы ачылган жерлер ачылып калыптыр шамалдан. Силерге көрсөтөм. Канчалык бул лохнес сорту күчтүү көчөт экенин мен силерге көрсөтөм да. Кичине азыр дагы баткак болуп биякында жамгыр жаап кайра күн ачылып ушинтип атат ушу сокулукта. Марттын башы же марттын ортосу көчөттөрдү региондорго жөнөтүп баштайбыз да. Бул жерде урматтуу көрүүчү, лохнес боюнча мен дагы бир эскерте кетейин. Жаңы көрүп аткандар да болушу мүмкүн. Лохнес сортунун артыкчылыктары аябай жакшы экен да. Бир нече артыкчылыгын айтып кетейин, артыкчылыктарын. Биринчиси бул иммунитети күчтүү көчөт. Башка сорттор слабый болуп, анча-мынча стресстерге чыдабай, ысыкка, суукка чыдабай, кыштан чыга албай, стресстерге кыскасы туруктук бербей коюшу мүмкүн да. Бул сорт иммунитети күчтүү. Экинчиси тикенеги жок. Көп сурашат, тикенеги жокпу депчи. Бул шотландский сорт, европейский, Шотландиядан келген лохнес сорту. Атайын элитный сорт болуп эсептелинген лохнес деп коет да. Иммунитети күчтүү мынакей. Тикенеги жок. Үчүнчүсү түшүмдүүлүгү чоң. Жайында биз тартканбыз. Мен азыр ушул видеого деле кошуп коеюн. Видео кадрларын Мирлан байке бизге биякта айтып берген. Сонун кылып интервью алгам да. Эң биринчилерден болуп ушул жерден бышкан да. Бир түптөн 5 килограммдан 20 килограммга чейин алган дыйкандар бар. Бир түптөн 30 соткага, 10 соткага 300 көчөт кетет деп эсептейбиз. 1 гектарга 2,5 миң, 2800 көчөт. Мынакей эсептей бергиле. Бир түптөн 10-15 килограмм, 10 килограмм эле чыга берсин, аябай жакшы чыгат да. 1 гектардан бир 25 тонна чыгып коюшу мүмкүн да. Жакшыраак койсоңор. Андан деле ашык деле алгандар бар. Андан эң башкысы таттуу сорт да. Бул 10дон ашык сорттун арасынан изилдеп келип 4 жылдан бери карап жүрүп, бул сорт биздики таттуу болуп чыкты, анан транспортабельный да болуп чыкты. Эми мурун бир нече жыл мурун ежевика деп эле келе берчи Кыргызстанга. Сортторун көп түшүнбөй эле ежевика деп отургуза берип, кычкылын өстүрүп алып, кычкылын жеп алып, ежевика болбойт экен деп койчу да. Эми кычкылды көп жей бербейт го адам баласычы. Бар эми өзүнүн кычкыл жегендер, бирок аз да. Жалпы өзгөчө бала чака варенье жана таттууларга, кондитерский изделияларга кете турган нерсе бул таттуу керек да. Мына ушул лохнес сорту таттуу болуп эсептелинет. Мындай жакшы бышканда быша элек кезинде кычкыл боло берет. Анан бышканда таптаттуу болуп, жагымдуу болуп, жегиң эле келе берет да.
Мына мен тааныштарыма, туугандарыма, кесиптештериме көчөдөн бир дегустация да кылып көрдүк. Мындай Лохнессти жеген кишилер аябай соонуп турбайбы деп, баягы тааныбай биринчи жолу көргөндөр болгон болуп, жеп көргөндөн кийин анан соонуп турбайбы деп макташкан да. Эми потребитель болгондон кийин жей эле берет. Эми Россия, Казакстан биздей эле адамдар биз жесек алар деле жейт да. Ошо сбыт маселесин кээ бирлер айтышат, ошол кантип сатабыз дегенде, мына эске алып койгула. Кийин ошол кычкыл көп өтпөй калышы мүмкүн, таттуусун деп сурап калышы мүмкүн да. Мына ушул Лохнесс сорту таттуу. Так, эми ушул Лохнесс боюнча өзүбүз, конечно, изилдеп аябай көп маалыматыбыз бар. Бирок айта берсек кечке айта берем. Мына силерге чекесинен көрсөтүп кетейинчи. Ача берейин, эми бирок кайра жаап коем да. Мына Мирлан байке урушпайттыр. Караңыздар, мына Лохнессти. Мына кандай жоон да, урматтуу көрүүчү. Көчөттүн өзү түп мына 2 жыл, 3 жыл, 3-үнчү жылга кетип баратат. Кандай жоон, кандай күчтүү көчөт да. Мына кыштан чыгып жакшы болуп, азыр эми февраль айы, февралдын аягы. Ушундан мөмө берет. Мынакей маяктан деле мынтип тартып коюңуз, көрүнүп атабы? Ар жакта да, могу жанында турган бүт бар, мына көчөттөр да. Өзүбүз көбөйтүп алабыз дегендерге дагы айтат элем. Буларды өзүңөр деле көбөйтүп алсаңар болот. Жүргүлө, могу эмеден көрсөтпөйлү. Мынакей, могу жери ачылып калыптыр. Караңыздар. Жакыныраак тартып койсун муну Куба. Кандай жоон да. Мындай действительно мындай анча мынча стресске туруштук бере турган көрүнүштөй эле көрүнүп турат да. Мунун баары мынтип ийилип, узун болуп өсүп кете берет да бул. Ийилет дагы, агросман менен жабылат. Мындай өйдөрөөк камераны алып көрсөтүп койсун да, айта жалпы. Мынтип көрүнүп атабы? Жалпы 5 гектар да биякта. Мынакей биягында. Мынакей ар жагы. Бишкектен бери келиш бияка бир топко турду. Азыр кичине жерде баткак болуп, жолдо кичине мындай анча-мынча машина өтө албай турган жерлерде. Ошондуктан бир атайын видео съемка кылып коеюн дедим, урматтуу көрүүчү. Көрсөтүп, көчөттөр мынакей даяр болуп атканын да белгилеп кетейин. Азыртан брондой бериңиздер. Астына номерлерди калтырып коем. Региондорго биз мына февраль айы таргет кылып, жанагы Инстаграмга кыска ролик кылып киргизгем. Аябай региондордон көп чалды, бирок 10, 20, 30 көчөт деп сурагандар көп болду да. Эми албетте элдин баары бизнес кыла бербейт да. Ошондуктан мен ошо февраль айында кичине убакыт бар деп, мындан ары ушундай 10-15 көчөттүн сата албайбыз. Айтып коеюн дароо эле. Мисалы үчүн пенсионерлер болот, үйгө корого, бала чакага деп өстүргөндөр болот. Эксперимент кылып бир 20-30 өстүрүп көрөйүн деп, эми ошондойлор үчүн биз атайын ушу февраль айы таргет кылып, видео роликтеринде мындай көп кишилер тааныбайт экен. Азыр YouTube каналга чыгарып атпаймынбы? Инстаграмдан көп киши тааныбайт экен да, биздин AgriLife долбоорду. Анан ошондой бизди алдабайсыңарбы, анан көчөттөрдү акча жөнөтүп коюп, бронь кылып коюп, анан кийин алдагандар көп болот дейт. Туура эле. Негизи азыркы заманда ишениш кыйын да. Бирок биздин AgriLife долбоор мындай келечекке иштеп жүрөбүз. Ошондуктан бүгүнкү клиент кийинки жылы жерин көбөйтөм деп көп алышы мүмкүн. Ошондуктан баягы биз жакшы көчөттөрдү берип, ошолорду өстүрүп, 5-6 көчөт болсо дагы кийинки жылы гектарлап чоңойтом десе, мынакей биз ошондой менен иштешкенге даярбыз да. Бул көчөттөн мисалы үчүн мен 4 жылдан бери канча дыйкандарды тартып чыктык, канча дыйкандар менен изилдедик. Бүт баары эле Лохнесс сортун мактап атышат да. Жакшы, өзүндө мынакей жайында бияка 3-4 жолу келдим. Ооз тийип, сонун болуп аябай мындай жагымдуу. Кийин ошол көчөттү алган киши мөмөсүн алгандан кийин рахматын айтат деп мен терең ишенем да ошого. Ошондуктан баягы коркпой эле иш кылып атканыбыз ошондуктан. Көчөттөр керек болсо, урматтуу көрүүчү, кайталап кетейин. Телефондорду калтырып коем. Кайрыла бериңиздер. Мындан ары көп өлчөмдө региондорго жөнөтөбүз. Азыртан брондоп койсоңуздар, биринчи ошол түштүк тарапка жөнөтөбүз, андан кийин ушу көл нарындарга жөнөтүп баштайбыз да.
Анан сурашат, нарынга өсөбү деп. Негизи өсүп эле келатат бүт жерде болгону, ошо кышка аябай жакшы жаап коюш керек да, кышында караш керек. Ошонун минустарын айтып кетейин. Минусу мунуку үшүйт. Кышында монтип жабылат. Мынакей. Беркинде өсүмдүктөргө окшоп жөн эле коюп койбойсуңар, кыркып койбойсуңар. Мондай жабылат. Дагы бир минусу бар. Бул өтө ысык болуп кетсе, мисалы үчүн Баткендин бир райондорунда, Оштун райондорунда ысык жерлер бар да. Ал жерде мөмөнүн бир бетине күн тийип, ожог болуп кетиши мүмкүн. Ошол жерлерге биз агросетка сунуштайбыз. Бизде чүйдө эми баягы агросетка таккандар көп эмес, бирок баягы страховка кылып койгондору түшүмү жакшы да. Бул баягы артыкчылык эле берет, кемчилик кылбайт да. Колдон келишинче агросетка тагылса кайра жакшы. Жалпы 5 гектар жерде оператордон суранып кетейин. Мынакей бир аркы бурчтан баштап мындай тиги бурчка чейин бир тартып койчу куба. Жалпы объем көрүнсүн да. Быйыл кыштан чыктык, билинбей көз ачып жумгуча эле убакыт өтүп кетти. Кече күнү эле кышка даярданып аттык эле. Мынакей бир жума буюрса бир жумадан кийин мунун баары ачылып, жазгы жумуштар башталат да. Жазгы жумуштар башталганда убакыт аябай эле аз болуп калат да, урматтуу көрүүчү. Анан көп айтылып калат, ушу көчөт сатылгандан кийин баягы жооп ала албайбыз. Өзүңөр ойлонсоңор, жазгы жумуштар башталганда көчөт алгандардын арасынан бир миңдеген киши болуп калышы мүмкүн. Ошол кишилер бир маалда чалып калышат да. Анан жооп бергенге да туура эмес келип калат. Ошондуктан биз, урматтуу көрүүчү, Агролайф долбоор менен биз Бакыт мырза менен уроктор даярдап атабыз, кыска видео урокторду. Кудай буюрса жайында даяр болуп калат. Ошо видео урокторду дароо эле мындай, мисалы үчүн, ар бир өзүнүн этабы бар да. Отургузуп аткан этабы бар, дары берип аткан этабы бар, гүлдөп аткан этабы бар, түшүм жыйнап аткан этабы бар, саткан учуру болот. Ошонун бүт моменттерин ар бирөөсүнө мындай өзүнчө ролик кылып, сабак катары, видео сабак катары даярдап атабыз да. Ошолор жайында даяр болуп калат. Биздин каналда ошолорду жарыялайбыз. Ушу жайында түшүм байлап, сбыт маселеси менен жүргөндө ошол кезде жарыялап, ошол сабактарды чыгарабыз да. Дагы эмнени толуктап кетсем, урматтуу көрүүчү, жылда погода ар кандай болот. Мисалы үчүн былтыр кичине эртерээк жылуу келген, ага чейин кичине кеч келген да жаз. Ошого жараша отурулуп, ошого жараша иш кылынып калган да. Быйыл ушул погодага карайбыз. Эртерээк, колдон келишинче эртерээк кыймылдап, анткени Баткен Ош жака уже күн жылып, отурулуп баштаптыр да. Жер тоорсур менен эле, жакшы болор менен эле казып жиберебиз. Февраль айы биз 10-20 көчөттөн деле саттык деп атпайбызбы? Бул деле атайын кылынган нерсе. Анткени деген бизде пенсионерлер бар, кичинекей бала чакага өстүрөм дегендер бар, баштап көрөйүн деген. Жана айта кеттим, бирок ошол маанисин тереңирээк сизге түшүндүрүп кетейин. Мисалы үчүн, бизде баары эле мондай гектарлап өстүрө бербейт. Баары мондай 20-30 көчөттөн эле сата берген жок да. Ошондуктан биздин Агролайф долбоор атайын ушу пенсионерлерге арнап бир 20-30 көчөт отургузуп, бала чакасына, неберелерине ушу ос тийгизип көрөйүн деп, кийин пайдалуу мөмө жесин деген максаттар менен, же болбосо тиги өзүнүн жеринде мындай не уверен болуп, мындай толук ишеними жок, бирок өстүрүп көрөйүнчү деп бир 20-30 көчөт, 50 көчөт алгандар болду. Ошолорго тараттык да, ошондой максат менен элдин баарына доступный болсун деп. Бирок могу ушу февралдын аягы болуп калды, уже мартта уже андай мүмкүнчүлүк жок болот. Дагы ушу февралдын аягына чейин мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланып, дагы бир 50-30-100 көчөт алам дегендер кайрыла берсеңиздер болот. Бирок марттан баштап биз мына уже клиенттер келди, мына азыр 5000 көчөткө. Андан ары көчөт жетеби жетпейби дагы маселе болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мынакей, дагы жетишкендер жетишип калыңыздар. Региондорго буюрса жакын арада жиберип баштайбыз.